Assalamu alaikum. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу мекендештер, замандаштар, амансыздарбы? Көпчүлүк туугандарыбыз поор болуп иштешет, башка жумуштарда иштейбиз. Мына каяктарда бир ачылыштарды кылган болсок, жазат элеңиздер. Жумуштан кийин барат элек, эмнеге кечке кылбайсыздар, жетишпей калтабыз депчи. Мына туугандар, Кудай кааласа дагы бир кыргыздын чаккан чайканасы ачылуу алдында турат. Кудай кааласа метро Таганскаяда, центрде туугандар. Көп жолдордо мындай нерсе болсо керек. Биякта отурабыз, аякта отурабыз, наракта отурабыз, беракта отурабыз депчи. Мына центрде отуруп аш жеңиздер. Эң өзгөчө туугандар. Өзбекстанда биринчиликтерди алып жүргөн поварлор келиптир. Чемпионаттарда анжандык агаларыбыз аш пиширишат экен. Ашыны силерге сунуштайм. Келип жеп кетиңиздер. Эртең Кудай кааласа 8-ден 10го чейин, 17-август күнү кечки 8-ден 10го чейин ачылуу азем болот. Шорпу, аш, башка нерселер бекер берилет. Келип тамак жеп, бата дубаңыздар берип кетиңиздер. Ар дайым эле айтам мен, кыргыз ушундай кенедей место ачса дагы бата дуба алып, эл чакырып, дасторкон жазат депчи. Мына туугандарым, Кольцовойдун биринчи выходу 5-линия Таганская болуп калат. Мына чыккандан кийин бул жерибиз бир эле выход болуш керек. Чыккандан кийин оңго кайрылып, мындайынан басабыз. Парковкаларды дагы айтам силерге туугандар. Бул видеону максималдуу түрдө группадан группага таратып, лайк басып кетиңиздер туугандар. Атайын сиздер үчүн жетишесиздер баарыңыздар Кудай кааласа. 8-ден 10го чейин көпчүлүк мекендештер 8-гече иштесе керек. Кеңири келиңиздер туугандар, жүрүңүздөр. Анан туугандарым, көбүнесе мына Серкоптун нарак берагында могу жерлерде 150 рубльдик парковкалар бар. Эгер каалоочуларга негизи эле Таганская нарак берагы 380 болуш керек эле. Мына ачылуучу чайхана халал на Таганка дейт. Мына ушул жерден киребиз. Эми жана айтып өткөндөй эле парковкалар боюнча мына көрүп атасыздарбы? Сүрөт көрүнүп атабы? Бул жерде ГАИ бар. Ошонун нарак берагына койсоңуздар болот. Бекер парковка, шлагбаум жок парковка. Бул жака где-то бир 250-300 метрдей басып келип, негизи эле башка күндөрү деле келип, тамагынан жеп, Кудай кааласа башка жактан эле чай ичип жүрбөйбүзбү? Келип кетиңиздер туугандарым, келиңиздер, поддержка болсун. Жаш ишкер Кудай кааласа мунусунда сүйлөбөй эле турайын дейт. Бир аз тартынтат. Кудай кааласа эртең ачылышында мен өзүм ушул жерде болом. Эртең интервью алабыз. Келген элдерден кандай экен тамактары, күтүп алуулары кандай экен? Бисмилла. Мына кандайсыздар? Соолуктарыңыздар жакшыбы? Жакшы, рахмат. Биринчи эле киргенде сол жакта шашлыктар бар экен. Балалардан бир тааныштыралычы. Шашлык из ребра 200. Могулчу. Шашлык 290. 290 бу? 3 панжа 630. Ушул турушу 630. Корейка 310. Кусковой шашлык 310. Буларчы? Рулетка 270. 270. 4 штук. 4 штук. Бирок чоң экен, а? Мындай бар экен. Анан негизи эле бул видеону тартканга чейин 1-2 күн алдын келип кеткенбиз. Кыргызстандын дарбыздары бар бул жерде. Мына караңыздар. Дамы прям өтө сонун. Дамы сонун. Шамансайдын дарбыздары. Анан келип конок күтөм дегендерге мөмө жемиштер дагы бар. Шириндиктер бар экен. Мындай кола, фанта, сусунуктар өз-өзүнөн, шириндиктери моундой. Караңыздар. Мына ушундай. Эртеңки күнгө күтүп алуулар кандай? Даяр элесиздерби? Даярбыз, келиңиздер, баардыгыңыздар, сиздерди күтөбүз. Туугандар, азыр мен могу жерди көрбөс коюм. Бул жерге где-то бир 35 адамдай отуруп чай ичсе болот. Анан бул жер эле эмес туугандар. Подвалы бир 250 квадрат метрдей бар. Тапчандары бар, башкалары бар. Жалпы алганда бир 300 квадрат метр окшойт, а? Еще ачылышына биз госттерге бесплатный плов, бесплатный тамак беребиз. Обязательно. 8-ден 10го чейин Кудай кааласа. Менюларды биринчи тааныштырбайлыкпы? Кайсы меню? Бул меню тамактар. Жакындатып көргөзүп коелук мына туугандар. Өзүңүздөр салыштырып көрүңүздөр. Союлуп элге берилиши 100дөн. Ооба. Тарелкасы 250дөн болот. Мындай болуп, дарбыздын жарымы 250дөн болот. Ооба. Жакшы.
Бул жерде сөрүсү бар экен, мына эми жаш чоң аталар, энелер болгон болсо эртең келсеңиздер ушул жерде отурасыздар. Эми жаштарды ылдыйга түшүрө берсе болот. Ылдыйды өзүм тааныштырып көргөзөйүн. Эртең ашканаларын кошуп тартып берем. Могул жерден түшөбүз иншалла ылдыйга. Туугандар, мына бул жер илгери туугандар. Дискотека бар болгон экен да, ачыгын айтканда центрде турабыз. Эми каалоочуларга жаштар кальян чекчүлөр болуп калса, кальяны дагы бар экен буларда. Необычный жасалгалары, Кудай кааласа караңыздар. Негизи эле барган сайын жөнөкөйлүккө бир кызыгып бараткандайбыз да негизичи. Ысык көлдөгү жанакы паксадан, лайшыбактан кылынган үйлөр көрдүңүздөрбү? Элдин барганына. Мына ушундай жасалгалары менен сиздерди күтүп алууга даяр. Бул жерлерде чакан чоо тойлорду, сөкө салууларды, жана башка када салттарды өткөзсөңүздөр болот. Вытычкалар бар. Өтө салкын экен, өтө салкын. Бул жерге дагы где-то бир 10 адамдай столго отурам дегендерге шарттар бар. Анан сөрдө отуруп чай ичет элем дегендерге сөрүлөр дагы бар. Бисмилля. Караңыздар, сонун мына көргөзүп коем силерге. Балышы дагы необычный экен. Оба. Жатасынан да кылып чай ичип бүткөндөн кийин жаткан өзүнчө керемет, Эми төшөктөрү дагы мочалка эмес, пахта төшөктөр. Бул жерде азыр бир туугандар чай ичип отуруптур. Бул жерден ошондой эле бир где-то бир 7-8 адам чай ичип отурса болот. Бул жак сөрү. Эки сөрү, эки мындай отургучтары бар экен да. Бул жагы өзүнчө керемет. Ажатканаларын айтпай кое берейин, илгери бар болгон, эми бардагы ажатканаларды көргөзүп коеюнчу, кызык болупса. Өчүт болуп калбайт. Канча бир 5 туалети бар экен мына. 4-төн 5тен бала болуп келип, молугушу өткөрөм дегендерге центрде мына бул ылдыйга где-то бир 150 адамдык тойлорду, башка нерселерди өткөзсөңүздөр болот. Колонкалар бар экен. Анан жаштар көп караокеге кызыгып калат экен, көп элечи, бых болуп жумушта иштеп. Караокелер бар экен туугандарым. Мына бул жагда дагы телевизору бар экен. Өзгөчө. Жанагы мактаган аштан бир жеп, сиздерге бир даамын айтайынчы. Назар салып туруңуздар, комментарий жазыңыздар азыр. Туугандар, аш супер экен чынында. Мына. Сиздерге көргөзбөй эле баштан баштап койдум, бисмилла деп. Мына жарымкалар Машатов досум экөөбүз буга шакарат, чай кошуп берет иншалла. Вак-вак сүйүүчүлөргө вак-вак дагы бар, Кудай кааласа. Мына нандарга келген болсок, нандары 45 рубльдан экен, оба. Айылдын тандырында жабылганга окшош да, караңыздар. Бул жагында дөлмө. Опа. Дөлмөдөн дагы бир. Бисмилла. Опа, мына. Дөлмөнүн баасы 230, средний чек примерно 350 рубльга чай ичип кетсеңиздер болот. Лангетти бунун ортосунда тооктун эти, жумурткалар бар окшойт. Бунун баасы 370, пирилери бар, лимондору бар. Сон. Буга бир попробовать этип видео тарттабыз. Стуңа келтирип коет экен бирок, лимон. Негизи ар эле жоролордо наракы отуралык, береки отуралык дегендер вопростор көп болсо керек. Бизде дагы ошондой. Центрде отуралык деңиздер дагы туугандар. Тапчандары көргөзүп койдум. Келип шикарно аш жеп кетиңиздер иншалла. Номерлерин жазып койдум, бронь этиңиздер. Эртең туугандар 17 август күнү кечки 8ден 10го чейин келип бата дуаңыздар берип кетиңиздер. Атайын жашкер ачыктыр туугандар. Центрде
атайын сиздер үчүн ачылдык. Ооба достор, келиңиздер, биз сиздерди күтүүдөбүз. Келип сыйлуу коногубуз болуп, батаңыздарды берип кетиңиздер. Именно сиздер үчүн ачылдык. Ишиңиздер ийгилик туугандар. Группадан группага таратып коюш эсиңиздерден чыкпасын. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Чынында сунуштайм. Негизи Өзбекстан дегенде пловтор эсиңизге түшсө керек, өзүм давамдуу пловторчу. Биринчиликтерди алып жүргөн агаларыбыз аш жасап берет экен да. Сунуштайм. Келиңиздер туугандар. Кирди чыкты болуп калса, бирөө жарым издегендер болуп калган болсо, сүйүнаган номерлерин ушул жерге коюп койгонмун. Дакан сайдайт, келгенден кийин чоюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет туугандар. İzleyenler olsa da скриншот кылып алыңыздар. Анан